Бүгүнкү күндө мындай мен оюмду айтып кетейин. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мындай адвокат бул ким бүгүн? Адвокат бул адвокатты жалдаган адамдын жана соттордун ортосунда ортомчу болуп калган. Мына азыр ушундай түшүнүк болуп атат. Адвокаттын сөзү соттун отурумда эч кандай мындай таасири жок. Сотту укпайт. Адвокатты укпайт соттор. Адвокаттан коркпойт. СМБ менен прокуратурадан коркот. А сиздер азыр бул 5 жыл стажы бар, тергөө амалында жүргөн мыйзамдар менен иштейт. Сот 5 жылдын ичинде мыйзамдар менен иштейт. Жогорку кеңештин администрация аппарат президентте иштегендер мыйзамдар менен иштейт. Депутат мыйзамдар менен иштейт. Жакшы эле адвокат болуп чыгат деп эсептейм. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен бул мындай өзүм оюмду айтып кеттим. Бул өзү негизи Конституциялык палатанын чечими, мен мындай айта албайм, мен доо келтире албайм. Бирок бул жерде мындай айтып атышат, азыр мыйзамдын жана соттун алдында бирдей болуш керек, укугу ар бир адамдын укуктары бирдей болуш керек, бирок анда башка мыйзамдарды карап чыгыш керек анда. Башка мыйзамдардын баарын карап чыгыш керек анда. Ошондуктан бул мен сунушум, бул маселени биз терең карап чыгыш керекпиз. Мына азыр сот реформа жөнүндө аябай абдан көп сөз айтылып атат. Сот реформа жөнүндө. Сиз өкмөттүн мүчөсү катары, юстиция министрлиги, балким сиз тараптан ушу сот реформасына жардам бере аласыңар. Адвокаттарды күчөйтүп, адвокаттардын чечим же арызын негизинде соттордун иштен алып, туура эмес эгерде чечимдер чыгарган болсо, мына ушуну сот адвокаттарды биз күчөйтсөк, балким ушунда күчтүү атаандаштык болот. Прокуратура менен жана адвокаттын ортосунда атаандаштык болуп, бул жерде туура чечимдер чыгышы мүмкүн. Ошого мен мындай бул мыйзамга мен макул эмесмин. Рахмат.